Bir күнү имам азамга bir адам келип, "Устазым, сиздин кемеңиз чөгүп кетти" дейт. Бул нерсени уккан имам "Элхамдулиллах" деп жылмайды. Bir канча убакыттан соң жанагы адам кайра келип, "Устазым, bir жаңылыштык болду. Чөккөн кеме сиздики эмес экен" дейт. Бул жаңы кабарды уккан имам дагы да "Элхамдулиллах" деп жылмайды. Кабар жеткирип келген адам таң кала, "Устазым, кемеңиз чөктү дедик, элхамдулиллах дедиңиз. Чөккөн кеме сиздики эмес экен дедик, буга да элхамдулиллах дедиңиз. Бул нерсени кандай түшүнсө болот" деди. Ошондо имам азам алгач кемемдин чөккөнүн укканда токтоло калып, тээ көкүрөгүмдөн келе турган сезимдеримди тыңшадым. Бүгүн бар да эртең жок боло турган байлыкты жоготконума кайгырамбы же жокмунбу деп күттүм. Бирок Кудайга шүгүр, кенедей дагы кайгыруу болгон жок. Ошого элхамдулиллах деп кубандым. Кийин кемемдин чөкпөгөнү тууралуу сүйүнүчтүү кабар алганда дагы да жүрөгүмдү тынчадым. Акырет жашоосунда бир тыйынчалык пайдасы тийбей турган көр дүйнөнүн табылганына сүйүнөмүнбү же жокмунбу деп күттүм. Кудайга шүгүр, эч кандай сүйүнүч сезилген жок. Ошого Кудай Таалага дагы бир жолу шүгүр келтирип кубанычка баттым, деп жооп берген экен.